Курск облусунун чек арага жакын аймактарынан 115 000 адам коопсуз жайга көчүрүлдү. Орус өкмөтүнүн төрагасынын биринчи орун басары Денис Мантуров Курск облусунун чек арага жакын жайгашкан кооптуу аймактарынан 115 000 адам көчүрүлгөнүн билдирди. Мындай билдирүү Белгород, Брянск жана Курск облустарындагы кырдаал боюнча президент Владимир Путиндин төрагалыгы алдында өткөн жыйында айтылды. Бул Путиндин Украина аскерлери Курск аймагына киргенден кийинки экинчи жыйыны. Биринчиси 12 августта болгон. Мантуров жер которгондор үчүн убактылуу жашоо жана тамактануу борборлору Орусиянын 29 аймагында уюштурулганын белгиледи. Бул пункттарды камсыз кылуу үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги 1,9 миллиард рубль бөлгөн. Дагы 858 миллион рубль чек ара аймактарында мүлкүн жоготкон жарандарга жардам көрсөтүү үчүн бөлүнөт. Курск облусунун губернаторунун милдетин аткаруучу Алексей Смирнов облустун чек ара аймактарынан жалпы 130 000ден ашуун адам чыгып кеткендигин, ал эми 20 000ге жакыны калганын билдирди. Брянск облусунун губернатору Александр Багамаздын айтымында 21 августта аймакка 23 учкутсуз учак чабуул койгон. Кечинде украиналык диверсиялык чалгындоочу топтор Климовск районунун аймагына кирүүгө аракет кылышкан. Бирок чек арачылар жана аскер кызматкерлери алардын мезин кайтарган. Багамаздын айтымында кырдаал турукташып оперативдүү штабтын көзөмөлүндө турат. Белгород облусунда губернатор Вячеслав Кладковдун айтымында тынымсыз аткылоодон улам 30 конушка кирүү жабылды. 113 мектепте дистанттык окутуу уюштурулат. Кладков ошондой эле айыл чарбасына 3 миллиард рубльга жакын, ал эми бизнеске 1 миллиардка жакын зыян келтирилгенин билдирди. Баяндамаларды уккандан кийин президент Владимир Путин элге натыйжалуу жардам көрсөтүү үчүн жергиликтүү бийлик менен мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүүсүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Ал ошондой эле коопсуздук маселелери укук коргоо органдарынын жоопкерчилигинде экенин, бул өзүнчө тема экенин белгиледи. Украина аскерлери Курск аймагына 6 августта эртең менен кирген. 20 август күнү кечинде Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы Александр Сырский Украин күчтөрү Курск аймагындагы 93 калктуу пунктту көзөмөлдөп турганын билдирди. 22 августта Украинанын президенти Владимир Зеленский дагы бир конушту басып алганын жарыялаган. Орус тарап бул маалымат боюнча комментарий берген жок. Булак Супер KG. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Өлкөдө жаратылыш кырсыктары болушу мүмкүн болгон аймактардын тизмеси жарыяланды. Кыргыз гидромет кызматынын шашылыш билдирүүсүнүн негизинде 23-25 август күндөрү туруксуз аба ырайына көтөлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу өлкөнүн Тоолу жана Тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүүсү, таш кулоосу күтүлүүдө. Бул тууралуу 23 августта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат борбору билдирди. Республиканын унаа жолдоруна кооптуу сел жүрүү, таш кулоо айрыкча. Бишкек-Ош унаа жолунун 221, 251, 9, 285, 342, 348, 358, 362, 400, 411, 426 чакырымдарында. Ош Сарыташ Эркиштам унаа жолунун 64, 65, 68, 70, 78, 80, 100, 106, 121, 124, 133 чакырымдарында. Бишкек балыкчы боом капчыгайындагы унаа жолдун 112, 128 чакырымдарында. Балыкчы Бөкөнбаев Каракол унаа жолунун 60, 201 чакырымдарында. Балыкчы Чолпонута Каракол 1, 43, 65, 100 чакырымдарында. Талдысуу Арал унаа жолунун 4, 5 чакырымдарында.
Ош Исвана унаа жолунун 64-78, 125, 138, 149, 190 чакырымдарында. Мырзаки Карашору унаа жолунун 18, 28, 32, 37, 44, 56 чакырымдарында. Кербен Алабука Канышкая унаа жолунун 2, 4, 12, 13, 22, 24 чакырымдарында сел жана таш кулоо процесстери активдешүүсү мүмкүн. Министрлик өлкө жарандарын айдоочуларды этият болууга жана коопсуздук чараларын сактоого чакырат. Булак Суперкежи. Түндүк түштүк альтернативдик унаа жолу качан бүтөөрү белгилүү болду. 23 августта Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Жалал Абад облусуна болгон жумуш сапарынын алкагында түндүк түштүк альтернативдик унаа жолунун курулуш иштеринин жүрүшүнөн кабар алды. Бул туурасында өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Маалымдалгандай, Көк Ар ташуусундагы узундугу 3890 метрди түзгөн туннелди куруу иштери кызуу жүрүп жатат. Бул унаа жол туннелди көп функционалдуу тейлөөнү камтыйт. Комплекске туннелди таза аба менен камсыздоо системасы, туннелди унаа түтүнүн чыгаруу тутуму, желдетүүчү жабдыктар, вентиляциялык камера, жер астындагы трансформатордук көмөкчү ордондор, өрт өчүрүүчү насостук станциялар, диспетчердик борборлор, ошондой эле кошумча эмеректерди жана электр жабдууларын жайгаштыруу үчүн көмөкчү бөлмөлөр кирет. Учурда бетон төшөө иштери жүрүп жатат деп белгиленген маалыматта. Ошондой эле альтернативдик унаа жолдун негизги иштеринин бүткөрүлүшү 2024 жылдын декабрында күтүлүүдө. Акылбек Жапаров курулуш иштерин өз убагында жана сапаттуу жүргүзүү боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Орусиянын Белгород шаары жылуулуксуз калышы мүмкүн. Орусиянын чек арага жакын Белгород шаарында быйыл кышта жылуулук маселеси жаралышы мүмкүн. Бул тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путиндин министрлер жана башка чек ара аймактарынын жетекчилери менен жолугушуусунда губернатор Вячеслав Кладков билдирди. Жылытуу мезгилине даярдык көрүп жатабыз. Биз оперативдүү кырдаалдын негизинде ал бир топ татаал болушу мүмкүн экенин түшүнөбүз. Азыр бардык борбордук райондук ооруканаларда резервдик генерацияны түзүү иштери аяктады деп билдирди Белгород губернатору. Ал кошуна аймактарда көчмө отканаларды, ошондой эле орто жана жогорку кубаттуулуктагы резервдик генераторлорду түзүүгө чакырды. Белгород облусунда Украинанын куралдуу күчтөрү тарабынан аткылоодон улам абадан чабуул тууралуу эскертүү көп айтылат. Мезгили менен катталган чабуулдар энергетикалык инфраструктурага да залал келтирип, калктуу пункттарды электр жарыгысыз калтырат. Өткөн аптада Белгород облусунда федералдык өзгөчө кырдаал жарыяланган. Андан бир нече күн мурда башка чек ара аймактарындагыдай эле аталган аймакта да антитеррордук операция режими киргизилген. Булак Суперкежи. Заманбап лед экран, ыңгайлуу шарттар. Оштогу негизги көчөлөрдүн бири кандай өзгөрдү? Ош шаарынын Борбордук базар тарабына жайгашкан негизги көчөлөрдүн бири Райымбеков оңдоп түзөөдөн өтүп, жаңыланган форматта шаардыктардын пайдалануусуна берилди. Ош шаарынын медиасынын маалымат катчысы Жумамедин Сулайманкуловдун Суперкежи порталына берген билдирүүсүндө буга чейин бул көчөлөрдө мыйзамсыз соода түйүндөр орун алып, шаардыктар үчүн эч бир шарттар жок эле. Анын айтымында жолдор кеңейтилип, жашылдандыруу иштери орун алып, шаардыктар эс алуусу үчүн жолдун эки тарабына алия курулган. Көчөдө соода сатык жана коомдук тамактануучу жайлар талапка шайкеш келтирилди. Жашыл аймактарда камчылатып сугаруу тутумун орнотуу, тротуарларга таман таштарды басуу, көрктөндүрүү, жарыктандыруу, жашылдандыруу боюнча ар тараптуу жумуштар жүргүзүлгөн. Райондордон келип Борбордук базардан соода кылып кетишет. Андыктан конуктор үчүн да негизги эс алуучу жайлардын бирине айланды. Заманбап лед экрандарда орун алды. Алиянын көп жылдык элге кызмат кылышы эс алуучулардан көз каранды деп белгиледи ал. Сулайманкулов Райымбеков көчөсүндөгү жалпы оңдоп түзөө иштеринин сметалык баасы 89 миллион сом болгондугун айтып, бир жыл ичинде курулуш иштери толук бүткөндүгүн кошумчалады. Булак Суперкежи.